da beyişi var mı görünme yaşoonu? Бұл жашоонун бейиши ошо жан дүйнөнүн бейпилдиги. Ошо менин жан дүйнөмдө, мээмде, танымда, жанымда бир мындай бейиш пайда болуп атат. Себеби мен чоң кызматтарды аткардым, чечтим. Ааламга арбай периште от суу ташкап өткөрүп койдум. Эми аткаруучулар ошолор отчет беришет. Мен отчет алып кала ушул жан дүйнөм жай болуп, мага жай келгенде жалган жашоого тозок келди. Жалган дүйнөгө кыш келди. Мага жай келгени. Кыс келди. Кысылуу башталат. Мурун ошо Арслан Алайга билген болсо, эми ыйлап жанын, багытын, жолун сурап келчү мезгил келди. Мазарга барып деле мейли каба ташкабы, мазар да мени айтканда. Чечтибизге таласка мана сатам ордосунабы, айтига таабы барат да. Ошол жерге издеп барат, километрлеп барат, учуп барып атат. Ошол жерде бир энергия бар, кандайдыр бир арбайлар бар, энергия бар. Керек болсо ошо бала сурап баргандар балалуу болуп келген. Же болбосо бир илгери аксакалдарды издеп барып бата алып, ошо менен иши оңолгон. Анскандай жерде дагы ошо багыт бере турган, тагдыр жаза турган, ааламдын, Кудайдын ролун аткарып аткан Арслан Алай бар. Акыры ошо мазарга баргандай тамтай изденип, акыры жаңырай Арслан Алайга келет. Бул программа, муну эч ким буза албайт. Мындан ары мен аба ырайына дагы жамандык жакшылыкка дагы жооп бере албайм. Кырсык болсо боло берсин. Мен коргоп келдим. Куткарып калайын дедим. Көп аракеттерди кылдым. Ошол Кыргыз өлкөсү түптөлөт, дүйнөгө көчүрүлөт. Мезгили келе элек окшойт. Ошо түптөп калайын жаңыча деп президентке талапкерлигимди койдум. Бирок ааламдан келген чындыгыман эч айткан жокмун, эч кимге кошомот айткан жокмун. Жалган жок бул иште, бул сөздөрдө. Ошондуктан ааламдын өзү, Кудайдын өзү болгондуктан иш коргоп эчтеке кыла алышкан жок. Аркаман терактар атабыз деп алар үстөр камалып кетти. Күлөбүз деп мени мазактагандар өздөрү маскара болуп келет. Аалам күчтөрүнүн кароосундагы корпусмун. Мындан ары мен менин талабымды аткарып, арбайлык, улуулук, периштелик сыпатка өтмөйүн. Мен адамзатты ошо арасында кыргыз бар. Мен кырсыктата берем. Ошо кырсык бирок өзү жакшы, кырсыктап келип анан улуулук өтүп, ошол азыркы келаткан кыяматтан кутулат. Ошондуктан